Hayatı belgilep Törküldün tömmün jağında, töröңнүн сайган багында, кабыландын зорордо, кадимкидей чоңурдо, Алмамет келгенге турдум майгылым, туташкандын жайгылым. Это экстремальная игра, но это игра мужчин настоящих. Анан кийин ушу 25 жыл ичинде бул көрүүбүз ушунчалык өстү. Аттын үстүнө мингенде кыргыз эчтекени карабайт да. Ат үстүнө келгенде эле таптакыр башка болуп эле айланайын. Далысы да чыгып, колу да узарып, өзүнүн да кароосу чыгып эле такыр эле башка болуп турат. Улак менен кошо жүрүш аттын үстүндө. Бул тамаша нерсе эмес. Жүрөктү дүркүрөткөн оюн болду да, абдан зрелищный. Көрүнүшү көп өтүп өсүп калды. Эчке жыл таштабайбыз муну. Elin tuvasırlardan alna dolsun valganı, tavu sondu cannağı, 1 milyondun alganı, talasını kök alganı, tavu sondu cannağı, tartışkanı gökbörü, kapı tartып nettir, mundu sondu börüsü, belli gettir, tavu sondu karasa, bildin bugün giygene, 1 minge tiygene, jaragın temri giygene, jalgız sanga tiygene, jo degende sүйүнгөн, atan kırgız tukumu, hemin oy süra bele jatkanda uçu. Всесоюзный конный спорт болчу 15 республикада ат үстүндө эмне оюн болсо бүт баары жерге чогуу ойночу бар. Ар кайсы улуттун өзүнүн улуттук оюнун алып келиши ат үстүндө болгон. Ошонун баарын ойноп чыкпадыкпы? Тбилисиде болду, Пятигорскийде болду, Краснодарда болду. Балдар Киевге барып келишти, ушундай чоң шаарларда болчу. Союз болгондо эми кандай десем, ат чапкан эле курукада. Ошонун эле бойласы. Анан баш аягы узундугу бир 200 метр жер. Тиги башына, анан бул башына, эки башына чийип эле койгон. Мындай чийим. Улакты басып, ошо чийип өтүп кетсең эсеп гол деп коет, гол дегенден кийин ал такымга жабышпай бул гол деп коет, ошондой болчу. Илгерки көкбөрүлөрдө түпкө деп койчу. Түпкө дегени 4-5 чакырым жерге атты сынайлы Шамдагай жанан теңип алгандан кийин ошол улак менен качканда ошол аттын кандай деңгээли бар экенин аягында сыналчу да. Улак менен дунули километр, 5 километров уехали, не видно их, что они там между собой. Я сказал, слушайте, вы играете для кого? Для себя или для зрителей? Жанагын тип 4-5 километр таштап коюп, 2-3 киши менен аны бүт дүйнөгө тааныта албайт болчубуз. Поэтому я их загнал на территорию, одну территорию. 250 метров в длину, 80 метров в ширину. Почему 80 метров? Это ширина футбольного поля. Ар бир оюнчунун буйтаганын, секиргенин, салганын, анын ыкмаларын бүт эл көрүп туруш керек да. Муну ошол дүйнө жүзүнө тарата турган оюн кылыш үчүн кандайдыр бизде ушундай спортту сүйгөндөргө, ат оюнун сүйгөндөргө ошондой бир ой келген да. жылы офисте отургам, анан Болот Төлөнөч Шамшиев телефон чалып калды. Аскар срочно увидеться надо деп. Анан кийин келиңиз дедим.
Анан кийин Темир Дүйшөкей экөө келди. Эмне болду деп, анан кийин эмне болду десем, бир жакшы бир идеябыз бар. Ушу көкбөрүнү ушундай жаңыча эрежелер менен, тайгазан менен тарталы деген бир идея бар, проект бар. Мен жаздым, Темир экөөбүз. Аны ошону ишке ашырабыз деп анан кийин Силаевге барганбыз дейт. Анан Силаев анда мэр болчу шаардын. Биздин намысыбызга тийди. Эмне кыргыз жигиттери жокпу ушул колдочу ушул проекттини деп. Анан сага келдик дейт. Канадский хоккей 3 тайм. Анан коробканын ичинде болот. Тайгазан кыргытабыз. Дегенде анан кийин анда давай байке кеттик. Жасайлы, эмне кылыш керек? Буга мен анда стадион керек деди. Биздин жолдун ар жагында бир эме бар экен, жер бар экен. Ошол Темир байке бир тракторист менен ошо стадионду жасап аткан экен. Тизеге чейин чаң топурак. Бир 2 айдын ичинде ошо стадионду даяр кылдык. Тиги Тайгазандын эмесин 2 жагында дөң кылып койдук да, аут жок. Когда лошадь обходит этот Тайгазан, она ложится на вираж и соскальзывает. Поэтому нужно, как на гоночных трассах для автомашин, специально делают наклоны. Азыр ошо аут бусуп атат да, биздин ошо көкбөрдүн жанагындай аутка түртүп коюп анан оюн токтоп калып атпайбы? Оюндун кызы баягы токтоп эметип калып атат да. Анан мен айттым, улактарчы балдар барбы деп, таап алат, мынакей Арашан айында, Мурекил Алмалууда, анан Рассветте балдар бар экен. Тартабыз деп атышат. жылы 25 же 26 декабрда келчем карап айтат, эшикте артисттер келиптир деп. Анан эшикке чыксам, Болот Шамшиев турду, Темир Дүйшөкеев, Тайгазан деген тартабыз деп ойлоп чыгардык. Ушуга келип катышып бербейсиңерби, көрүп эметпейсиңер деп. Ошондой сунуш кылып бирке чырчош кылабыздар, ошону көрсөтүшкөн. Ошо жумушта жүрсөм, Болот Шамшиевди көрүп калдым. Байке ушундай оюн уюштуруп атпырсың, биз команда кылып барсак болобу десем, ой болбогондо мен ошол иштеп жүрөм деп калды. Анан ошо айылдан ат чогултуп алып биринчи Тайгазанда ким билиптир барып көрүп ошол жакта биринчи оюн баштаганбыз. Барсак Ташбилек командасы уже барып калды. Биз анда жерге тартып жүргөндө биз аларды утуп койчук да, жерден. Ай булар мындай эле утуп алабыз деп ойлодук да. Анан декабрдан кыш келгенде анан кийин тарта баштадык баягы казандарга кыргытып. Биринчи башталып тартканда аттарыбыз кадимкидей эле казандан үркүштү, көнбөй. Жер улак башка да, жер улактан чаап барасың, чаап келесиң, эңесиң. Бар эле Тайгазанга барып сайылып калам, же жанынан өтүп кетип калам, же аттым токтойт, же ыргыта албайм жанына барып. Ошентип бир топ кыйналдык да. Собирал этих ребят, учили мы их, как играть этот көкбөр. Ошол убакта Шамшиев, Темир байке ушулар булар өркүндөйбүз деп көп командалар беттештирди. 2ден көрсөк ас болуп калат экен. 3-төн корсок ал дагы ас болуп калат экен. Анан 4төн кошуп, 4төн ойноттук. Болот Шамшиев ошондо айтты. Мынакей менин истегеним табылды деди. 4төн ойнойсуңар мындан ары деди. Жазамамы, анан жанагындай штрафтарды, анан жанагы 2ден чыгып алып тартмайды. Анан мурун жанагы 4 тиякта 4 биякта билим полный урнасында отуруп улак. Кээ бир балдардын кабырга сынгандар болду, сатачында больницага кеткендер болду. Анан минтип алсак балдардын баары майып кулап экенбиз. Анан Болот Шамшиев өзү кайра ошону алып салды. Бир жактан мындай коюп жандай чаап барып анан эңе турган болуп калды да, оюн ошого өттү. Ким биринчи ыргытса, ошо Тайгазанга акча берчүбүз.
500 сом, 1000 сом. Анан кейін башта, анан кейін баяғы ақша келе баштады балдарға. Түштүктөн Каракулжа, Ноокат, Жалал Абадтан командалар келе баштады. Алмалда такси дагы жок, автобус каттайт эле, автобустан кат жөнөтөт эле, кагаз жөнөтөт эле. Бишкекке оюнга кетебиз, саат 12-ге акчачылыктын алдына аттыңар менен, кийимиңер менен как положено даяр болгула дейт эле. Ошол күн ошол жерге даяр болуп, улакка ошол жерден аттарды жүктөп чыгып кетет элек. Билечи олорда противударный формаларды кийип барган элек. Анан биз бардык, Тайгазанды көрдүк, аттар үлгүлүп атат Тайгазандан, шожо атат, талаага кетип бардат. Биз ошол жерде дордой менен ойногондо күлкү болдук. Ошончол даярданып барып, бир эле жеңилүү менен кетип калган өтө. Эми кара канча километрден бардык, канча даярдандык биз. В футболе, когда мяч взвешивают перед каждой игрой, этот мяч должен соответствовать точному весу. Точно так же вес улака должен быть ограничен в пределах 1 килограмма. Oyunga чакырган Болот Шамшиев болду. Ушул оюнду келип бир сүйлөп байкап көрчү депчи. Андан кийин мен аралашып акырын сүйлөй баштадым. Туңгуш театрында иштеп жүргөн Мурат Мамбетов менен Эгембер Чалабаевди тартып келдим. Элди кызыктырыш үчүн тотализаторда ойното баштадык. Болот Шернияз биринчи ошо тотализаторлорго катышып, ошол жерден анан аябай кызыгып киргенде. Федерациянын президенти болуп көкбөрүчүлөр өзлөрү шайлап алышты. Ошондо Бокем бардык уюштуруу маселелердин баарын колуна алды Шерниязов. Көкбөрүнүн туусун иштеп чыкканга комиссия түзүп, сынак жарыялап, логотипин иштеп чыкканга сынак жарыялап, театр сүрөтчүсү Юлдаш Нурматов ойлоп тапты. Гербти болсо Бек Жайчыбеков ойлоп тапты. Ал эми гимнди болсо баарыбыз кеңешип, талашып тарышып, Шайлыбек Дүйшеевдин сөзүн гимн катары кабыл алдык. Анын музыкасындагы баары жазышты. Сагынбек Момбеков да жазган, Мукан Русулбековдор да жазган. Көп сунуштар түшкөн. Дем бере турган музыканын бири ошол Кубаныч Шайлыктики болду да. Гимн ойнолгондо командалар аттары менен чыгып атканда кыргыздын духу көтөрүлбөй койбойт да. Ар бир кыргыздын ичинде денеси чымырап, толкундануу менен жүрөт. Президенттин кубогун иштеп чыгышына да аябай чоң конкурс жарыяланган болчу. Кубок өзгөчө кубок чындыгында. Ошону Өгөбаев Марат деген бир скульптор жигитибиз иштеп чыккан. Могул негизи Манас фестте башталган могул. Şu переходящий кубок болчу. Манас талаш 11.08.97 жылы өткөн. 3-чү жолу биз алдык да, ошо менен бизде калып калды. Аккуладан кийин анан кийин биринчи президентский кубокты, бул да кубок рассветте калды. Ошо менен биздин колубузда. Карачы кандай кубок чоң келтиришкен, адамды өзүнчө аттарды, мына рассветтин немелери, мынагычы бөктөрүнчө көп командада жок болчу. Акаев мындай кылып кармап турганда, анан мен бир колу менен алдым да. Bir kol mümkün karmasam Akaev aslan tosu koyotay. Onu çıroladı. Жылы федерация түзүлүп, мени Көкбөрү федерациясынын пресс катчысы кылып шайладык деп чакырышты.
Мен ошондон баштап жакындан таанышып, ошо менен ошол жерге баш оту менен киришип калдым. Атка минген казакпан кыргыз 20 кишиге тең дейт. Хоккей Көкбөрүнүн жанында бияк деле калат, калп айткан менен болот. Ушуну уюштуруп аткан бала бакырага сиздерге баарыңыздарга бак таалай, рызык кешик өмүр тилейм. Мен негизги максатым элге жайылтуу болчу. Бул оюнду ал убакта телевидениебизде анча жакшы маалымат бере алчу эмес бул оюндар тууралуу. Айылдарга жеткен эмес, азыркыдагыдай интернет жок. Телефон, интернет, реклама кылып, звезда кылып коюп атпайбы? Ал маалда нак пешене териң менен, күчүң менен звезда болуп, ошо өзүңүн немеңи, талантыңды көргөзөт элең. Жылдыздар пайда боло баштады, күчтүү оюнчулар пайда боло баштады, аты чыга баштады. Аларды дагы кичине баяндап, аларды дагы сүрмөлөп, тамашаласам кээ бир эле сүйүнүп, дардалаңдашып, оюн талаасында тим эле аттарын чаап. Улакты алып калсаң, ой, басты, алды, качты, мына чышта, мына дегенде ушундай күч кубат берчү да. Кыйкырган сайын жерден эңчүбүз. Кыйкырган сайын алчубуз улакты. Ошончо элди өзүңө тартып, өзүңө ынандырып, өзүңө ишендирип, өзүңдү ээрчитип кетиш бул өтө оор албетте. 10 миң, 15 миң кишини ырдатканда мен өзүм ошондо таң калдым да, эми бир кишидей ырдап ушундай өзгөчө бир жомоктогудай бир өзгөчө убакыттар болду. Я сегодня очень рад, что мы проехали 1500 километров, чтобы участвовать в международном турнире по кокпаре. Кокпары – это древнейшая игра наших предков. Выражаю огромную признательность руководителям Новоильской вальяты, особенно руководителям Новохорского района, которые приняли нашу делегацию. Эл аралык деңгээлге чыгарганга болот. Чернястын аябай салымы өтө зор. Тажикстанга барды, Казакстанга барды, Өзбекстанга барды, Кытайга барды, чыгып барды. Ошол эл аралык федерация түздү. Өзү дагы генеральный секретарь болуп, президентти Кайрат Сатыбалды деп. Именно Булат Чернязов, он был инициатором. Больше всех других, наверное, он постоянно говорил, что необходимо создать эту Среднеазиатскую федерацию. Поэтому мы решили центральную штаб-квартиру иметь здесь, в Бишкеке. Самые лучшие лошади находятся здесь, которые в последнее время большой спорт и другим видам не отличаются. Хорошо, что мы вот пришли сюда, и этот спорт соединяет всех нас, всех республик. Благодаря вот этим товарищам будет очень хорошо. Чернязовдун өзүнүн баягы демөөрчүлүгү болбосо, Салымбековдун анда демөөрчүлүгү болбосо, Көкбөрүдөн ошол бойдон кала бермек. Мына ошондой демөөрчүлөрдүн аркасы менен Көкбөрү эл аралык аренага чыкты. Ушул Кыргызстандагы жалгыз эл аралык штаб-квартирасы Бишкекте болгон жалгыз эл аралык уюм ушул эл аралык Көкбөрү федерациясы.
90-жылдарда эгемендүүлүктү жаңы алдык. Каражат жок. Мамлекетте бюджет деген жок. Ошол көздө элдерди бириктирип, жаңы демилге көтөрүп, колдоочусун колдоп, төлөпөрчүсүн төлөп, ошону уюштуруп, бул деле чоң иш да. Өзгөчө улуттук спортту көтөрүп чыкпаганда, балким ким билет, азыр көкбөрү болот беле, болбойт беле. Ошондуктан ошол улуу агаларыбызга баардыгына терең таазим, чоң таазим. Да, приготовились и начали. Кайнар, давай! Давай, Кайнар! Вставай, вставай! Тартардын алдында эле мен билгем, бул эң оор тасмалардын бири болот да. Жыгылып, урулган ошолор бар. Мисалы үчүн аттар менен сен барып адамча сүйлөшө албайсың да. Стоп. Стоп. Биз дайыма билишибиз керек, биз каяктан келгенбиз, кимбиз, түбүбүз ким. Азыр биз көп тараптан өзгөрүп бартабыз да. Бирибиз батышты, бирибиз чыгышты. Өзүбүздүн бул нукура кыргыздык нерсебиз жоголуп баратат да. Улуттук оюндар мектеп аралык, жаш өспүрүмдөр аралыктан баштаса, нукура кыргыз өзөгүбүздү сактап калат элек да. Қазақстанға барып ойнап көрдік, жергече. Чаап барат эле, бутун көтөрсөң эле, түшсө түшөт, түшпөсө жок. Батырбекул Асқат тезирээк мына ыңгайлуу ташташ керек, өтө жакшы көрүнүш. Биздики казанды коргоп, воротаны тоскондой элечи. Казанды коргоп, тагына кайрып, бияна кайрып, биздин аттар ошого да ылайык ташталган да. Азыр аттар чыкпады уже, вратарь депчи. Туруп алышат, болду, өтө албайсың, тосушат. Булар да өзү аябай жакшы дайындалып кетти. Көчө достук менен катоюн болуп, аттар бир аз чапаттыр. Такая күчтүү команда. Жерлокто деле правила бар. Бирок казандыкындай эмес да. Мындай катуу коюп аласың, кээде жерлокто, кээде бирөөнүн колун кармап аласың, жерлокто. Казанда андай жок да. Чисто ошо улакка тартасың. Катуу койдура албайсың, правила бар. Аламан улак деп коет. Ошол убакыт улак бизде деле болот. Тайгазандын 5-5-тин оюнундай эл чогулуп, элдин сүрөөнү ва элдин улакка болгон кызыгуусу, мотивациясы көбөйбөйт да ал убактан. Бир эле сааттык оюн, бирок ошо бир эле сааттык оюнду чапсаң, бир аламан улакты 5 күн чапкандай чачайсың да.
Анткени ушунчалык тездик, ылдамдык. Чыгарып койгон тайгазандын бир кичикей жери өзгөрүлгөн жок да. Размерлерине таң калам да. 1 сантиметр өйдө кылсаң, 1 сантиметр ылдый кылсаң, туура эмес болуп кала тургандай да. Мисалы үчүн баскетболдун кольцосу жок эле, 4 бурчтукка эле топту тийгизе берсең, кызыгы жок да, ошондой эле болуп калат да. Тайгазанды алып туруп кругка ойнотуп койсочу. Бизге тайгазан өтө керек. Тайгазан жок оюн бизге кызыгы жок. Опасности не больше, чем в канадском хоккее. В канадском хоккее есть острые коньки, которые могут пробить голову, там клюшки есть, которые по головам били и так далее. Федерация Кокбуру именно занимается оккультурованием этой игры и безопасностью занимается. Это наша основная, главная задача. Но если мы будем клеветать на Кокбуру, мы можем тебя, в общем, оклеветать, меня можно оклеветать, да любого человека можно оклеветать. Так что я считаю, Кокбуру – это цивилизованная игра, и нужно идти и бороться, чтобы это была цивилизованная игра. Жанагы аттын скоростундай чаап барат, анан улакты такымдан такымга алып, такымга басыштын өзү улак менен кошо жүрүш аттын үстүндө. Бул тамаша нерсе эмес. Улакты жөө көтөрө албайсың. Бул кыргыздын каны жаны менен барабар. Ошол адамдар бизге кылып кетти, биз ошонун аркасы менен ойноп келатабыз. Элге таанылып келатабыз. Ушундай оюнду бизге мурас кылып таштап кетти. Муну эми улантыш мээнеттерин жерге таштабай, баардыгыбыз чогуу чара бийик деңгээлге көтөрүшүбүз керек да. Мисалы ошол маалда 4-5 эле команда ойносо, бүгүнкү күндө клубный команда эле 30га чейин чыгып кетти да. Команданын составы 5 областтын балдары, алдыңкы улакчы балдар, мыкты ойногон балдарды тандап, анан достук деген ат койдук да, командага чогулуп, балдар менен, досторубуз менен. Жаңы баштаганда 1-5 место, 6 местолорго илешип, кайра таштап кетип калбай, ийгиликтерге жетишели деген ой максатта ойноп келатабыз. Команданын кармаш негизи өзү кымбат, көп эле кымбат. Команда кармаган жигиттер билет. Bir atın жоқ дегенде $10.000. Қанша расход бар, жем чөбі бар. Намыс та. Баштағандан кейін аяғына чейин қолымыздан келиши деп чыдап жүрөбүз да. Келечекте муундарыбызга көкбөрүн жакшы бир өнүктүргөн мезгилге өткөрүп берели деген ой. Талас областындагыдай эрежени, например, айыл өкмөттөн баштап биринчиликтерди анан райондор, анан областтан, анан республикалык беттештерге катыша турган кылып, ошол порядокты киргизип койсок ар бир областка, ошондо өнүгүү жолунда түшөбүз деп ойлойм да. В России в этом году мы провели 2 турнира. Первый турнир в начале июня был в городе Раменск. Второй турнир в
Сергиевом Посаде, фестиваль «Русский мир». Как вы знаете, в 2018 году мы впервые приняли участие в этом фестивале. В этом году фестиваль «Русский мир» прошел в более масштабном мероприятии, потому что если в 2018 году там всего 34 лошади участвовало, то сейчас уже 72 лошади было. Я в первый раз увидела эту игру. Интересно было, конечно же, принцип, то, что это похоже на футбол и на хоккей. Каждый год приходим на этот фестиваль и обязательно смотрим игру. Очень нравится. Впервые 4 года назад мы пригласили представителей игры Кокбуру. И за 2 года эта площадка стала одной из центральных на фестивале «Русский мир», потому что действительно очень большое количество неравнодушных зрителей. Азия биринчиликтерин өткүзүшүбүз керек, дүйнө биринчиликтерин өткүзүшүбүз керек. Ошондо биздин сүйгөн оюнубузду дүйнөлүк деңгээлге чыгарып алып туруп, анан мактанып, кубанып карап отурсак болот да. Америкадан келип бизге кайрылып атышат, келип мастер-класс кылып, Франциядан келип атат, Венгриядан келип атат. Алыс барбай эле, жакын эле мына өзбек туугандарыбыз официальный меморандум түздүк. Жакшы оюнчулар, жакшы тренерлер барып, ошака үйрөтүп, мастер-класс көрсөткөн үчүн. В ноябре месяце у нас с посольством Соединенных Штатов есть договоренность, что мы летим в Соединенные Штаты и в 2-3 штатах открываем федерации. В рамках этого меморандума будем предоставлять им тренеров для тренировки спортсменов и развития игры уже непосредственно в Соединенных Штатах Америки. Ар бир спорттун идеологиясы окшош эле. Ошонун ичинде биздики деле Көкбөрү. Дене тарбия адагы ичинде бар. Командный дух адагы бар. Эң маанилүү бул национальный дух болсо керек депчи. Ушундай уникальный оюнду көрсөтүп элге чыгарып атканы. Жылда мен ойлойм бир да спорт мындай ийгиликке жетпеген ийгиликтерге жетти. Дүйнө жүзү тааныды, эл аралык федерациялар түптөлдү, эл аралык турнирлер өткөрүлдү. Көкбөрү бүгүнкү күндө биринчи элдер кызыга турган биринчи спорт оюну деп айтсам мен жаңылышпайм. Чоң оюндар болгондо ипподромго же болбосо башка жерлерге билет жок. Ушундай популярдуу болуп кетет деп биз ойлогондо эмеспиз да, бирок анан мынакей ушу 25 жылдын ичинде Көкбөрүбүз ушунчалык өстү. Бир эмес 3 жолу чоң көчмөндөр оюнун өткөрдүк дүйнөдөн. Америкадан командалар келип атат, Франциядан командалар келип, ушунчалык таң калып, Көкбөрү оюнубуз менен өзүбүздүн элибизди таанытып, дагы дүйнөгө жарыялап атканыбызды, каада салыптыбызды жараткан абдан сыймыктандырат, мени кубандырат. 25 жыл мурун 25 экенмин, ошону менен келатабыз, Кудай буйрса. Бир эле күндө өтүп кеткендей да, өзгөчө спорт экен да. Көкбөрүдөн эми жаман болгон жокпуз, Кудайга шүгүр. Эл тааныдык, жер тааныдык. Көкбөрүдөн жакшы нерселерди таптым десем болот. Эч нерсе жоготконум жок. Миң мәртебе шүгүр. Өзүмчө сүйүнөм, мына биртке болсо дагы улуттук оюнга салым кошконума. Көкбөрү менен жанаша биздин манасыбыз бар. Көкбөрү менен жанаша биздин айтышыбыз бар, биздин комузубуз бар, биздин боз үйүбүз бар. Биринен бири ажырагыс нерсе. Бул өтө чоң байлык. Анан ушул байлыктарды алып жүргөн кишилерге мен чоң ыраазычылык билдирип атам. Тоқсан алтыдан баштап мен 45 жашыма чейин чаптым Тайказанды. Бүгін 50 жетінің суын ичип атам. Биз кече балдар элек, мен чачым капкара болгон бала элем. Мынакей мынтип ак бурулбаш болуп калдык. Көкбөрү дагы ушундай болду го деп атам да.
көкбөрүнү жаңы нуктка салып бергенге салымым бар экен деп мен өзүм сыймыктанам.